Мен кыскача эле суроону бере алайымчы каржы министрге орун басарына. Кийинки жылдыкы военныйларга, укук коргоочуларга, пенсионерлерге кошулабы пенсия? Буюрса, жана базовый часть пенсия көбөйүп атпайбы? Ошонун негизинде биз азыр мына быйылкы жылга 169 миллион кошуп атабыз. Эгерде 1-октябрдан дагы индексация болсо, анда кошулат. Аларга качан кошулган негизи акыркы жолдо? Вот именно мен укук коргоо органдарда военныйларга качан кошулган акыркы? Акыркы учурда качан кошулган, ошону айтсаңыз. Акыркы учурда 17-жылдан баштап эле ошол 12 миллиард 382 миллиондун тегерегинде келатат. Алардын пенсиясы. Кайсы жылдан баштап? 2017 жылдардан баштап. Жок, Анын ичинде кээ бир категориялар өздөрүнүн мен билгемче буларга 2012 жылда акыркы жолдо пенсия көтөргөнбүз да. кээ бир ведомстволордуку өзүнчө каралып өзгөрүлүп атат. Атакта кайта албайсызбы? Жалпы аскери адамда пенсионерлердики акыркы убакта көп элек. Эми кийинки жылда мүмкүн дагы көтөрүлөт, туурабы? Андай долбоорлорун алып келип атат, биз карап атабыз. Каражаттын булагына жараша болсо, Булагына жараша, ооба. Анан соцфондко беремчи бир суроону. Ошол эле жалпысынан пенсионерлерге канча пенсия кошулат 2019 жылда? Пенсия өспөйбү? Пенсия көтөрүлөт. Биз азыр 2019 бюджетине 660 миллион сом карап атабыз. Ошол сумма эмдиги жылы такталган бюджетте дагы баанын өсүшүнө жараша кайра дагы такталып келебиз. Бирок азыркы уточненныйга биз азыр 659, почти 660 миллион сом каралып атат. Мен бүгүн угуп калдым, сиз айтып атасыз 2% эле бизде 2000 сомго чейин алышат пенсияны, туурабы? Вот ошолорго көтөрбөйсүңөрбү? Биринчи иретте да? Жок, бул эми баарына тең бизде камсыздандыруу принципи, страховой принцип менен, принцип равенства менен көтөрүп атабыз. Ал жерде алындай ас алган пенсионерлердин стажы жок болгондор ошондой ас алат. Стажы бар иштеген кишилердин баары тең ал толук кандуу алат. Хорошо, ладно, рахмат. Суроом жок.